Такси кызматын көрсөтөбүз деп опузалап акча талап кылып жүрүшкөн Достук чек ара бекетинде Өзбекстандан чыккан жарандарды коркутуп акчасын алып жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Алар бекетте чет элдиктер үчүн таксилерди уюштуруп, андан башка унааларга түшүүсүнө тоскоолдук жаратып келишкен. Пассажир болуп иштөө үчүн спринтерге адам топтоп көрсөм мыйзамсыз экен. Кылган ишиме күнөм сүйлөшүп элем. Чегарадан чыккандан кийин баягы барабыз десем, ушул жака барам десе, баасын айтчук. Жок десе деле мындан башка алып кетпейт деп биз өзүбүз салчук. Биз менен кетесиз деп. Коноктору келген, мисалы үчүн барып күтүп алган жарандарды машинасы менен ал жерде алып кеткенге уруксат бербестен биз таксиспиз, биз алып кетебиз бул жерден. Эгерде бул жерден алып кетем десең, бизге мындайча айтканда кошумча бизге акча төлөйсүн. Ар бир жаранга деп, мисалы үчүн бир машинада 10 жаранды такси кызматы алып кете турган болсо, ар бир жаранга 500дөн кошумча үстүнө акча алып келишкен да буларчы. Бул кылмышка айыпталып 6 адам камакка алынды. Арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү дагы бар. Ал буга чейин 3 жолу сот жообуна тартылып чыккан. Ал топтун башында туруп жол көрсөтүп турган айтылат. Анткени менен кылмышка шектүү криминалдарга тиешеси жок экенин жөө келтирүүдө. Ушулган кылмыш топтун мүчөсүнө такыр менен кирбейм. Аларга башка тиешем жок ушул кылмыштарга. Колумда иштейт, эми чогуу эле иштейт, бирге иштейт. Канча адам иштейсиңер бирге? 14-15ге жакын адам иштейбиз. Кармалгандар чет элдик жарандарды Ош аэропортуна чейин жеткирип, акысын белгиленген суммадан 2 эсе көп алып турушкан. Атайын топ каражаттарды ортодон бөлүп алышканы аныкталган. Кылмышка алып барган бул аракеттерин өздөрү дагы моюндашат. Кеч чогулат, кечкинен бөлүп алабыз. Болуп калганда биз жарыны Бураса болуп калса 3 күнгө бөлчүлүк. Şu Özbekistan чыккан жарандар ташып бакар. Ушага түшкөн чогуу бөлүп алып кетчү. Мен Достук чек ара кызматына келген азыр убакыт болгон. Ошол жерден чыккан адамдарды коркутуп, акча алуу андай мыйзамсыз экенин билген эмесмин. Кылган ишиме өкүнөм. Ал жерде бирөөнүн колунда иштеген эле барганбыз, жумушчу болчубуз. Бизге чогулткан акчадан бөлүп берчү бизге. Алар бул иш менен 2 айдан ашык убакыттан бери алектенип жүрүшкөн айтылат. Учурда аларга карата опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши ачылган. 2 айга камакка алынып, тергөө иши башталган. Жана опуза талап кылуу боюнча айып угузуп, бөгөт коюу чарасын сот тарабынан камак түрү тандалган. Тергөө иш чаралары жүргүзүлүп атат. Эми бул жерде баягы алдында белгилеп кеткендей, булар уюшкан топ болуп, биз бүгүнкү күндө 6 адамды баягы ушул кылмышка тиешеси бар 6 адамды кармадык. Андан тышкары дагы ыкчам маалыматтары боюнча иш тергөө ыкчам аракеттери жүргүзүлүп атат. Бул боюнча дагы тийиштүү жоопкерчиликке тартылчу адамдарды жоопкерчиликке тартабыз. Кара Суу райондук милициясы аталган окуяга байланыштуу кылмыштуу топтон жапа чеккендерди кайрылууга чакырат. Белгилей кетсек, өлкөдө уюшкан кылмыштуу топторго карата күрөш жүрүүдө. Алмагүл Эрке, Байгызы, Аслиден Турганбаев, Ош ТВ.